Урматтуу ата-энелер, саламатсыздарбы? Менин атым Надежда Хамидовна. Сиздерге сабак өтүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз COVID-19 боюнча чектөөлөр киргизилген шарттарга көңүл бурабыз. Ошондой эле үй бүлөдөгү кырдаалды кантип жумшартуу керектигин талкуулайбыз. Биздин көңүл борборубузда өспүрүмдөр. Бул видео сабак бардыгыбызга өспүрүмдөргө психосоциалдык колдоо көрсөтүүгө жардам берет. Сабак учурунда өспүрүмдөрдүн курактык жана жеке өзгөчөлүктөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Обочолонуу шартындагы өспүрүмдүн тобокелчиликтерин жана мүмкүнчүлүктөрүн карайбыз. Узак мезгилде үйдө бирге болуу учурунда үй бүлөдөгү психоэмоционалдык бакубаттуулукту кантип сактай алабыз? Ошондой эле ата-энелер өспүрүмдөр менен кантип ишенимдүү мамиле кура аларын талкуулайбыз. Азыр биз татаал мезгилде жашап жатабыз. Кыргызстан оорунун жайылышын токтотуу үчүн бардык чараларды көрүп жатат. Биз обочолонуу, үй карантини жана обсервация сыяктуу сөздөрдү көп уга баштадык. Алгач бул эмне экендигин жана алар биздин жана балдарыбыздын жашоосуна кандай таасирин тийгизе тургандыгын карап көрөлү. Обочолонуу бул адам үйдө болуп жана өтө зарыл болгон учурларда гана сыртка чыгуучу алдын алуучу сактык чаралар. Бул оорунун жайылышын токтотуу үчүн эң эле натыйжалуу чаралардын бири. Биз режимди сактайбыз. Көчөгө өтө зарылчылык болмоюнча чыкпоо, башка адамдар менен байланыштарды чектөө. Обочолонуу режимин бардык курактагы адамдар сактоого милдеттүү. Үй карантини бул адамдын медицина кызматкеринин көрсөтмөсү боюнча обочолонуу режимин сакташы. Карантиндеги адам үй карантинде алып салганга чейин жашаган жери боюнча дайыма болушу керек. Ошол мезгилде үйдөн чыгууга жана башка адамдар менен байланышта болууга тыюу салынат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, бейтап өзүнчө бөлмөдө болгону жакшы. Обсервация бул оорулуулар үчүн байланышлуу болгон адамдарды коомдон обочо бөлүү максатында убактылуу жашап туруу үчүн атайы бөлүнүп берилген жай. Обсервацияга адамдар 14 күнгө жайгаштырылат. Өспүрүм үчүн обочолонуу шарттарында узак убакыттарга чейин болуу психологиялык көз караштан алганда оор болушу мүмкүн. Ал өзүнүн психофизиологиялык өнүгүүсүнөн улам аялуу болуп калат. Өспүрүм үчүн бул татаал жана оор кырдаал. Түшүнбөстүккө, стресске, депрессияга алып келиши мүмкүн. Өспүрүмдү үй бүлөдө жана үйдө кармоо көп учурда чоң адамдар үчүн чечилбеген көйгөй боло баштайт. Үй бүлөнүн ичиндеги кырдаал чыңалууга жана чыр-чатактын чыгуусуна алып келет. Мындай учурда өспүрүмгө жана чоң адамдарга обочолонуу эрежелерин сактоо жана өзүн өзү көзөмөлдөөсү кыйын болот. Ушул курактагыларга өзүнүн курбалдаштары менен чогулуу, социумда болуу, бир жагынан чоң адамдардын айткандарына кулак салуу мүнөздүү келет эмеспи? Үйдөн тышкары социалдык чөйрө өспүрүмдүн жүрүм-турум атрибуту болуп калат. Ошондуктан өзүнүн көнүмүш чөйрөсүнөн ажыраган өспүрүмдөр аргасыз социалдык обочолонууну башкаларга караганда кыйла оор көтөрүшөт. Алар өзгөчө кырдаалдардагы алдын алуу чараларын сактабай коюудан коркушат. Ошол эле учурда мүмкүн болгон коркунучту таанышат жана кабыл алышпайт. Мындай шарттарда кыжырлануу, агрессия, терс эмоциялар пайда болот. Үй бүлө менен карама-каршылыктар келип чыгат. Ички кризис башталат. Өспүрүмдөр келечектен коркуу сезимине дуушар болушат. Мындан ары ээн эркин жүрүү мүмкүнчүлүгү болбойт. Жана башка мамиле түзүүнүн түрлөрү үчүн күч жумшоо керек деген ойлор пайда болот. Өзүн өзү баалоосу төмөндөйт. Өспүрүм үчүн үйдө жагымдуу маанайды түзүү, COVID-19 боюнча түзүлгөн кырдаалды жеңүү үчүн ата-энелер өспүрүмдүн курактык жана жекече өзгөчөлүктөрүн эске алышы керек. Ошондой эле анын артык көргөн нерселерин, аны менен кантип сүйлөшүү керектигин билүүгө тийиш. 10 жаштан 13 жашка чейинки курак жаш өспүрүм мезгилде эсептелет. Бул балалыктын жана өспүрүм бала чактын ортосундагы али бойго жете элек, бирок бала эмес делген чек арадагы курак.
10-13 жаштагы өспүрүмдүн керектөөлөрүнүн бири бул курбалдаштары жана ал үчүн маанилүү болгон чоң адамдардын кабыл алуусун күтүү. Ушул куракта көз карандысыздык пайда болот жана өзүнүн жеке позициясын көрсөтө баштайт. Балдардын 14-16 жаш курагы орточо өспүрүм курак катары аныкталат. Ушул курактагы өспүрүмдөр дээрлик калыптанып калган, интеллектуалдык жактан өнүккөн адамдар. Алар өздөрүн чоң адам катары алып жүрүшөт. Алар менен эсептешүү, алардын пикирлерин талкуулоо жана кабыл алуу керек. Бул куракта алар көз карандысыздыкка абдан умтулушат. Бул чоң адамдардын жашоосуна даярдануунун фундаменталдуу милдеттеринин бири. Курбалдаштары менен пикир алышуу дагы социумга ыңгайлашууга түрткү бере турган маанилүү аспект. Жаңы жүрүм-турум формалары, жаңы жашоо тажрыйбасына ээ болуу жана өзүнүн керектөөлөрүн канааттандырууга өзүнүн позициясында өзүн белгилөө мүмкүнчүлүгүн берет. Бул куракта аларда жашоо тажрыйбасы али жетишсиз. Алар кесепеттерди божомолдой алышпайт, ошондуктан тобокелге салууга жакын келишет. Аларда жалпысынан өзүнүн денесиндеги өзгөрүүлөрдөн улам кооптонуу жана капалануу пайда болот. 17-19 жаш улуу өспүрүм курак катары аныкталат. Бул курак чоң адамдардын жашоосуна барабар. Анткени өспүрүмдө жашоо багыттары калыптанып калат. Логикалык ой жүгүртүү өнүккөн, жашоодогу компетенциясы жана социалдашуу деңгээли жетиштүү. Бул мезгилде жеке адам катары калыптанат. Кесип тандоого, ошондой эле үй бүлөдөн бөлүнүүгө умтулушат. Ооба, азыр чыгып атам. Байке, мен эшикке чыгып атам. Кеттим. Эй, доктор. Не oldu Байке? Как ортасың? Эшикке кыздарым менен. Не үчүн? Аларды салып кеттим. Азыр болбойт, көчөдө коопту. Эмнеге? Сен мага бардыр деле компьютерди бербейсиң. Мен үйдө отуруп тажап кеттим. Бар андан көрө апама жардам бер. Жок, мен жардам бергим келбейт. Мен барам эшикке. Барбайсың дедим. Барам. Барбайсың дедим. Жок, барам. Барбайсың дедим. Барам. Барбайсың дедим, мама. Барам, мен барам. Барбайсың дедим. Жүр апама. Жүрдүм. Жүр. Ай, кой берме. Ой, эмне болду силерге? Апа, дойма эле буга болуш эмес. Болушпайт. Ошон жетсен Өзү жана мени эшикке чыгарбайт. Барбайсың дедим эч жака. Барбайсың. Ай, токтоткула. Биз баарыбыз чарчадык. Келгиле. Бул тууралуу чай үстүндө жай сүйлөшөлү. Мирлан, сен атаңды чакыр. Бас. Бар кой. А сен, Мадина, дасторкон жай. Мага жардам бер. Жүр. Мага жардам бер. Үй бүлөдөгү кырдаал оор болуп турганда ата-энелердин эмоцияларын азайтышы, пикир алышуу үчүн ыңгайлуу шарт түзүүсү абдан маанилүү. Бул үчүн конструктивдүү диалогду туура баштоо маанилүү. Бир аз тыныгуу жасоо, эмоцияга алдырбастан жай сүйлөшүү, көзүнө кароо, терс эмоцияларды достук мамилеге алмаштыруу, тамашаны пайдалануу. Биз баарыбыз көптөн бери үйдө отургандан туугандарыбызды, досторубузду, жакындарыбызды көрбөй калгандан чарчадык. Бирок биз муну жеңишибиз керек. Ал үчүн биз ынтымактуу, бирибизге камкор болууга тийишпиз. Мен сени түшүнүп атам, Мадина. Сен көптөн бери курбуларыңды көрө элексиң. Сен аларды сагындың. Бирок азыр учурдагы жагдай көчөгө жай баркап жүрүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Сен өзүң деле эмес, ошондой эле бизди бүт үй бүлөбүзгө кам көргө тийишсиң. Мен азыр курбуларым менен телефон аркылуу сүйлөшүп туруп, анан карантин аяктаганда сен сөзсүз курбуларың менен жолугасың. Анан алар менен сейилдейсиң. Азыр Мирлан оокат тапшыруу боюнча аябай кабатыр болуп атат. Бул да көптөн бери эшикке чыга элек. Досторун сагынды бул дагы. Биз буга жардам беришибиз керек. Анан жанагы Мирлан жогорку окуя жай жөнүндө баардык маалыматтар интернет булактарында бар дешет го. Бар. Балким сен да интернетти казып көрүп,
кайсы жогорку жай тандыганыңды, анан кантип документтерди каяка барып тапшырганыңды биз менен балким бөлүшөрсүң. Албетте. Эгерде сиздин балаңыз кризистик кырдаалды башынан өткөрүп жатса, дал ушул сиздин балаңызга жакын жана түшүнүктүү болгон ыкмалары менен колдоого аракеттениңиз. Кучактаңыз, мактаңыз, өзүнүн тынчсыздануулары тууралуу оюн айтуусун өтүнүңүз. Айткандарына кулак салыңыз. Сиз аны жакшы билген биринчи адамсыз. Балага бул убактылуу жана көзөмөлдөнө турган кырдаал экендигин түшүндүрүңүз. Ага оор кырдаалдан биргелешкен аракеттер менен чыгуу үчүн күчтүү жана чыдамкайлыкты талап кылган окуялардын өнүгүүсү мүмкүн экендиги тууралуу жай баракат айтып бериңиз. Азыр бүт дүйнө жүзүндө кыйынчылык болуп атканда сабыр кылуу абдан оор экенин мен туура түшүнөм. Ар бир жүрөгүбүздө суроо турат. Мындан аркы жашоо кандай болот? Кризистен кантип чыгабыз? Бирок өзүбүздү өзүбүз колго алышыбыз керек. Жашоо жакшы жагына уланат буюрса, кризистен да чыгабыз. Сен дагы жогорку окуу жайына тапшырасың. Азыр мына онлайн түрүндө сенин архитектура боюнча бекер сабак алганга сенде мүмкүнчүлүк бар экен. Сен архитектор болом деп кыялданчу элең го улам. А биз апаң экөөбүз сени кооз имараттарды долбоорлойт деп биз ишенебиз сага. Ал эми жакшы билим болсо, тегерегиңдеги адамдарга мамиле түзгөнгө абдан чоң жардам берет балам. Ооба ата. Албетте окууга өтөм. Бирок мен азыр мажына көбүрөөк тынчсызданып жатам. Ал себептүү кооптуу экендигин, апам жана силерге оору жуктуруп алышы мүмкүн экенин али түшүнө элек. Мына кызым, сен жөнүндө. Сен ден соолугуң үчүн байкең тынчсызданып жатат. А сен болсо байкеңе таарын атасың. Ал мени ооруп калбасын деп эле. А мен ойлогом ал мага компьютерин бергиси келип кетип. Биз өзүбүздү эле ойлобой, ата-энебизди дагы ойлошубуз керек. Албетте, туп-туура. Биз баардыгыбыз бири-бирибизди ойлошубуз керек. Үй бүлөдө тынч, коопсуз, жагымдуу, ак пейил чөйрө түзгүлө жана колдогула. Бири-бириңерди мактагыла, мактоолорду айткыла, тамашалашкыла, бири-бириңерге камкор мамиле кылгыла, өспүрүм менен өткөргөн убакытты баалагыла. Өспүрүмдү уга жана түшүнө билгиле. Аны эмне толкундандырат жана тынчсыздандырат, кубандырат же капалантат. Үй бүлөлүк салттарды, диний ырым-жырымдарды колдогула. Силерди бириктире турган жаңыларын ойлоп тапкыла. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө ал обочолонуп жана эс ала турган жай даярдагыла. Обочолонуунун ар кандай ишмердүүлүктүн түрлөрү менен алектенүү, анын ичинде китеп окуу жана окуган китепти чогуу талкуулоо, биргелешип музыка угуу үчүн мүмкүнчүлүк катары карагыла. Өзүнүн билимин жогорулатуу жана өзүн өстүрүү өспүрүм үчүн обочолонуу шарттарында негизги орунда турат. Жандуу пикир алышуунун баалуулугун колдогула. Ушу компьютер боюнча дагы пикир келишпестиктер болбош үчүн келгиле сүйлөшүп алалы. Компьютер ким кандай убакта пайдалана тургандыгын. Мисалы мен азыр үйдө отурганда байланыштуу онлайн режимде иштегенди үйрөнүшүм керек. Менин кесиптештерим баардыгы ошондой режимде иштеп атышат. А мен болсо азыркыга чейин компьютер менен иштегенди билбейм. Мирлан, сен мага жардам бересиңби? Албетте. Компьютер менен иштеген абдан туура. Бирок андагы чарбачылык менен аякка алыштыра билиш керек, туурабы? Мага мисалы үчүн бакчада жардамчы керек. Туурабы? Анан физикалык жактан да көнүгүүнү унутпашыбыз керек. Билесиңер да мен спортко жакын экен. Туурабы? Кызым? Аралыктан окутуу бул билим берүүнүн мугалим менен окуучу маалыматтык технологиялар аркылуу аралыктан өз ара иш аракет жүргүзгөн түрү. Аралыктан окутуу учурунда окуучу алдын ала иштеп чыгарылган программа боюнча өз алдынча окуп, жазылып алган вебинарларды карап чыгат, маселелерди чечет, мугалим менен онлайн чат аркылуу кеңешет жана аткарган иштерин ага текшерүү үчүн утур берип турат. Мектеп окуучусу үчүн бул зор түйшүк. Ошондуктан ал билим алуунун жаңы тартибине өтүп жатканда ага жардам берүү кажет.
Аралыктан окутууга өтүп жатканда психолог менен окуучулардын ата-энелерине бере турган кеп кеңештер. Өз алдынча сабак өтүү, ордун уюштуруп даярдоо, жараянына жооптуу мамиле кылуу. Аралыктан окутуу учурунда кадимкиле мектеп тартибин сөзсүз сактоо, сабактарды өтүү тартиби менен таанышып чыгуу, окуудагы жетишкендиктер үчүн сыйлоо чараларынын жана түрлөрүнүн тизмесин алдын ала талкуулап алуу, интернеттеги адеп ахлактын негиздерин алдын ала талкуулап алуу, үйдөн окуу учурунда коомдук тармактардан келген маалымдоолорду үзүп салуу, компьютердин мониторуна тынбай өңлөө кароонун кесепеттерин алдын алуу үчүн ар 30 мүнөттө окуучунун көздөрүн эс алдырууну уюштуруу. Балдарыңыз компьютер алдында канча убакыт өткөргөнүн жана алар компьютерде иштөө тартибин канчалык сактаганын көзөмөлдөө. Коомдук жайларга барууга аргасыз болгон учурда курч-дем вирустук ооруларынын, анын ичинде коронавирус инфекциясынын жугуу коркунучун азайтуу үчүн төмөндөгүлөр зарыл. Социалдык аралыкты сактоо, башкача айтканда адамдар ортосундагы байланыштарды мүмкүн болушунча азайтуу. Колго арналган антисептик пайдалануу, коомдук унаага түшпөө, жөтөлүү этикетин жана колдун гигиенасын сактоо. Эгерде биздин үй бүлөбүз, кошуналарыбыз, досторубуз, туугандарыбыз баардык коопсуздук чараларын сактай турган болсо, биз ар кандай чектөөлөрү жок кадыресе жашоо ритмине тезирээк көнөбүз. Карантин батыраак бүтсө экен, мен досторумду аябай сагындым. Досторго буйрсам. Албетте. Ана курбуларыңа сен жолугасың курбуларың менен. Ар бир үй бүлөдө чоң адамдар жана балдар карманган жүрүм-турум эрежелери же үй бүлөлүк салттар бар. Өзгөчө кырдаалдар жана убактылуу обочолонуу шарттарында үй бүлөлүк эрежелер жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылат. Эрежелер чек араларды аныктайт жана үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү тарабынан туура, так кабыл алынышы жана жарыяланышы керек. Ошондой эле бардыгына түшүнүктүү жана аткарыла тургандай болууга тийиш. Өспүрүмдөр эрежелердин бузулушунун кесепеттерин моюнга алууга жана алар мындай кырдаалдарда адилеттүү баалана тургандыгын билүүгө тийиш. Өспүрүм үй бүлөнүн белгиленген эрежелерин сактоодо ата-энелери тарабынан жардам жана колдоо болот деп ишенет. Ата-энелер ийкемдүү жана ишенимдүү өнөктөш болушу керек. Алар сөзүнө турууга, өздөрү үлгү болууга, өздөрүнүн катачылыктарын моюнга ала билүүгө, өспүрүмгө чечим кабыл алуу укугун берүүгө тийиш. Кайсы бир аракетти чектөө, мисалы, эгерде өспүрүм компьютерде үй бүлөдө белгиленген убакыттан узак отурса, анда ал өзүнүн ден соолугуна зыян келтирип жана үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн укуктарын бузарын түшүнүшү керек. Коопсуздукта чоңоюу жашоо тажрыйбасын, психологиялык туруктуулукту калыптандырат жана өнүктүрөт. Обочолонуу шарттарында үй бүлөдөгү жүрүм-турум эрежелеринин сунушталган тизмеси. Биздин үй бүлө мүчөлөрүбүздүн ичинен эч кимиси компьютерде 2 сааттан ашык тынымсыз иштебейт. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү компьютерде күн тартибинде белгиленген убакыт боюнча иштейт. Көчөгө, дүкөнгө же дарыканага чыгаардын алдында бет кап тагынабыз жана антисептик колдонобуз. Кечки тамакты бардыгыбыз чогуу жасайбыз жана саат 19:00дөн кечикпестен тамактанабыз. Күн сайын таза абада жасалуучу пайдалуу ишти табабыз жана аны 1 саат аралыгында аткарабыз. Чөп жыйноо, бакчаны отоот чөптөн арылтуу, түшүм жыйноо. Ар бир үй бүлө өздөрү үчүн ылайыктуу болгон эрежелерин иштеп чыгышы керек. Урматтуу ата-энелер, биз сиздерге өспүрүмдөргө психологиялык колдоо көрсөтүү боюнча айрым кеңештерди сунуштайбыз. Өспүрүмдүн жашоо тажрыйбаларын өнүктүрүүгө түрткү бергиле. Өспүрүмдүн коомдук пайдалуу аракетиндеги чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүргүлө жана колдогула. Жеке мейкиндикти түзгүлө. Көйгөйлөрдү өз алдынча чечүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Обочолонуу шарттарында кырдаалды чечүү жолдорун көрсөткүлө. Өспүрүмдүн тандоосун урматтагыла. Үй бүлөлүк чечим чыгарууга катыштыргыла. Өспүрүмдүн пикирин эске алгыла. Үй бүлөлүк салттарды жүрүм-турумдун ченемдерин жана эрежелери катары урматтагыла жана кадырлагыла. Бош убакытты жана башка ишмердүүлүктүн түрлөрүн чогуу пландагыла. Бир калыптагы жана ишенимдүү мамилелерди түзгүлө.
киргизилген тартипти же графикти мүмкүн болушунча так аткарууга аракеттенгиле. Урматтуу ата-энелер, узак убакыттарга чейин бирге болгон учурда сиздер тараптан өспүрүмдөрдүн ден соолугуна жана бакубаттуулугуна жагымдуу таасирин тийгизе турган психологиялык колдоонун болушу зарыл. Өзүңөрдү жана балдарыңарды коргогула.